Коронавирус пандемиясы учурунда көптөгөн өлкөлөрдө бет кап кийип жүрүү милдеттүү болуп эсептелет. Токиодогу дүкөн жат адамдын жүзүн 3 ченемде көрсөткөн гиперреалдуу бет кап жасап чыкты. Шухей Окавардын жасалгасы вирустан коргойт. Ал бет каптарды кежелер жана театралдык спектакльдер үчүн жасайт жана адамдардын жүзүн колдонууга уруксат алуу үчүн ар бир адамга $387 төлөйт. Принтерден чыгарылган бет капты кийген адам башка жапон кишиге айланып калат. Бул жасалма акыл менен аткарылган Christmas хору сизге жакшы маанай тартуулайт. Google'дун Blob же тамчы деп аталган операсы технологиянын жардамында таптакыр жаңы үн менен 16 саат бою ырдап турат. Кошумча үйрөнүү модели ыргактуулукта жардам берет. Ошондуктан бул каражаттар ырдап жатканда быйылкы Christmas майрамы бүттү деп айтуу кыйын. Жаратуучулардын айтымында колдо бар маалыматты колдонуп, технология кантип жаңы жана күтүүсүз нерселерди жарата аларына бул жакшы мисал боло аларын көрсөтөт. Zoox компаниясынын робот таксисин чакырат белеңиз. Өзү жүргөн унааларды чыгарган аталган компанияны июнь айында Amazon сатып алып, электр энергиясы менен жүрүүчү алгачкы автономдук таксисин чыгарды. Мындай унаа саатына 120,7 чакырым жүрө алат. Мындан сырткары унаа алдыга, артка жана капталга да жүрө алат. Компаниядан билдиришкендей, такси жол четиндеги тротуарга чыгып токтош үчүн жана ордунан бурула алыш үчүн унааны жакшыртуу иштери жүргүзүлөт. Акшнын окумуштуулары оор аттуу акылдуу шакек. Аны колуна таккан адамга оорунун белгилери билингенге чейин коронавирус боюнча диагнозун аныктап бере аларын айтат. Акылдуу каражатты 65 миңден ашуун кишиде сынап көрүшкөн. Бул шакекти колуңузга таксаңыз, ал дене табыңыздын билинер билинбес өзгөрүшүн да аныктай алат. Башында Калифорния, Сан-Франциско жана Сан-Диего университетинде жүргүзүлгөн изилдөө ковид аныкталган 50 бейтапка жүргүзүлгөн.